Агартуу тармагы колдоого алынып, мугалимдер айлык акыларынын көбөйгөнүнө кубанып турушса, экинчи жагынан жакында эле көп өлчөмдөгү эмгек өргүү маяналарын алып, бул нерсе мугалимдерге ого бетер дем берди. Алардын арасында 34 жылдык тажрыйбасы менен 80 миң сомду колуна алган Гүлзира Аргынбаева да бар. Ал үчүн бул сумма күтүүсүз болгонун айтат. 35 жылдын ичинде биз мындай эч качан алган эмес мындай акчаны. Ана мен ойлойм, ошо быйыл эс алганга да жетишет, Кудайым буюрса, үйдү да ремонт кылалы дегенбиз да. Быйыл аябай баарыбыз кубанычтабыз. Эки эсе кошулду. Мурда мындай алганда жетпей калчу, карыз болуп, тияк болуп. А мында уже калып калат, кененин иштетебиз буюрса. Эми тиги көлгө барабыз, эс алабыз, тиги пансионатка барсакпы деп ойлоп атабыз. Мен ишенген жокмун, сүйүндүм аябай карапчы мындай. Чын элеби, может быть, эми мындай туура эмес жазып койшканбы кандай депчи. Карасак жакшы эле эме экен, туура эле экен. Ошо аябай сүйүндүм, кубанычтабыз. Мамлекет эң биринчи ошо мугалимдерди карап, колдоп, көп зарплатабызды көбөйтүп, ошондо мотивация кылып атат. Ошо зарплата көбөйсө, адам баласы мугалимдер иштейгиз келет. Особенно бул дагы жаштар, жаштарга да жакшы бул мотивация. Алар дагы мектепке иштеп, өзүнүн салымын салат. Бизде 56 күн отпускнойбуз. Ана мамлекет ошондо аябай жакшы бизге мүмкүнчүлүк берди. Биз дем алып, күч алып, ушу келаткан жаңы окуу жылга жакшы иштегенге ушу 56 күн аябай эле сонун. Айта кетсек, Каракол шаарында жалпы 10 мектеп, 10 муниципалдык мектеп, ошондой эле 16 мектепке чейинки уюмдар иш алып барып келет. Ал эми кала боюнча 880 мугалим эмгектенет. Эмгек өргүү маяналарда агартуучулардын магистрдык жана бакалавр даражасына карата берилди. Жалпы орточо эсеп менен бир ставкада иштеген мугалимдерибиз 51 миңдин тегерегинде эмгек өргүү маянасын алды. Ал эми ошо чогуу зарплатасы менен кошкондо 80 тегерегинде болуп калат да. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында ошо 42 миң, 43 миңдин тегерегинде тарбиячыларыбыз эмгек өргүү маянасын алышты. Мугалимдерибизге ошол 2 жылдан бери Кыргыз Республикасынын президенти бизде маянаны көтөргөндөн бери жакшы баягы өзүбүздүн дагы жашоо шартын жакшылап алышты десек жаңылышпайбыз. Анткени бул дагы мугалимдер үчүн стимул. Үй бүлөсүндө 1ден баштап 5ке чейинки балдарды тарбиялашат өзлөрү. Албетте бул чоң баягы колдоо. Ал эми Балыкчы шаарында 10 билим уясы иш алып барып, анда 400 мугалим эмгектенет. Эмгек өргүү акысын мугалимдер менен бирге тарбиячылар да быйыл жакшы алышкан. Мугалимдердин айлык маянасы 2 эсе жогорулады десем жаңылышпаймын. Бул биринчи, мен ойлойм, мугалимдерге абдан чоң стимул болду. Себеп азыркы учурда мына эмгек өргүүгө чыккан мугалимдер буюрса жакшынакай акча алышты. Көп жаштарыбыз чын эле билим берүүгө, ошол мындайча айтканда мектептерге мугалим болом деген саны өсүүдө жаштарынан. Жогорулатылган эмгек өргүү маяналар менен камсыз болгонуна Тоң районундагы мугалимдер да сүйүнүп турушат. Алсак 37 жылдан бери бир эле мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келаткан Рыскүл Абдраманова бул жылдар аралыгында билим берүү системасындагы бир катар өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтат. Бирок акыркы мезгилде агартуу тармагына болуп көрбөгөндөй колдоо болуп жатканын жашырган жок. Айлык маянабызга ар түрдүү жарабаган товарларды алып иштеп, унчукпай кайра ошолорду сата албай эчен оорчулук, кыйынчылыктардан өттүк. Мектепте ремонттон өтпөй, караңгы, лампочкалары жок. Ушундай учурларды башыбыздан өттүк. Азыр болсо ушул мектептин баары толук ремонттолуп атат. Баягыдай проблема жок. Бир эмес 2-3 жолу ушул айлык маянабыздын жогорулган учурунда иштеп атабыз. Абдан ыраазымын. Мисалы үчүн мен 86 миң ушул жайкы өргүүмө алдым. Абдан чоң ыраазымын. Ушундай учурга, ушундай заманга жеткенибизге тобо дейм. Эмгек өргүү акыларынын жогору болушу айрыкча жаш адистерге шык берет. Мындан улам мугалим болуп иштейм дегендер да көбөйүп жатканы белгиленди. Аталган тармакка болгон колдоо жаш адистерди тартууга да шарт түзөт. 4 жылдын жүзү болуптур ушул мектепте иштегениме. Кудайга шүгүр, азыр эмгек өргөсүндө эс алып жаткан учурубуз жакшы. Отпускнойбузду дагы орусча айтканда отпускнойбузду жакшы алдык. Жакшы эс алып жатабыз.
эмгек өргүүбүздүн акысын алып баардык мугалимдер сүйүнүчтөрү койнуна баткай турган учуру жаш кадрларга дагы аябай стимул болуп отурат. Буга чейин мен жумушумду алмаштырсамбы деп дагы ойлоп жүргөм, бирок ошол эмгек өргүүбүздүн суммасын көрүп, анан иштегенге кадимкидей стимул пайда болду. Күтүүсүз болду, себеп дегенде мындай чоң сумманы алып көрө элек болчубуз да. Анан чын эле ушул мага түштү же ошибка менен түшүп алды деп дагы таң калып калдым башында. Андан кийин анан сураштырсам, көрсө мугалимдерге быйыл ушундай чоң суммадагы эмгек акы түшкөн экен. Мамлекеттин агартуу тармагына болгон камкордугу сапаттуу билим алууга өбөлгө. Мындан улам билим сапатын жогорулатуу боюнча да талаптар катуу коюлууда. Балдарга терең билим берүүдө мугалим менен бирге үйдө ата-эне дагы жоопкерчиликти алышы керек дешет адистер. Мындай пикирди ата-энелер дагы колдойт. Мамлекет тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан жакшы акча бөлүнүп, мына ремонтторунда жакшы жыйынтык алышты. Бүгүнкү күнү ушу мугалимдин баары эмгек өргүүгө чыгып, эс алууга кетишти. Билим берүү тармагына, мектептерге жакшы эле көңүл бөлүнүп атат, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Бул деген сөз ушул биздин билим берүү тармагында мындай келечеги бар тармак катары эсептесек болот да. Быйылкы жылы мугалимдер үчүн эмгек өргүү жемиштүү болду. Бул нерсе аларга дем берет. Эми билимдин сапаты дагы көтөрүлүп, балдарыбыз жакшы билим, тарбия алат деп ойлойм. Ал үчүн бир эле мугалимди же бакча тарбиячыларды карабай, ар бир ата-эне өзү балдар үчүн туура багыт бериш керек. Мектеп менен ата-эненин байланышы тыгыз болуш керек. Азыр билимдүү, кесипкөй адамдардын заманы болуп калбадыбы? Билимдүү балдарды тарбиялашыбыз керек. Ошондо өлкөгө салым кошулат деп ойлойм. Билим берүү тармагына жасалып жаткан инвестиция муну менен гана чектелбейт. Дуанда 13 мектеп, 11 балабакчанын курулушу кызуу жүрүп жатат. Быйылкы жыл менен 5 билим уясы, 6 балабакча ишке берилген турат. Мунун баары мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда.